Кыңыр иш 40 күндө билинет. Эл билбеген көп сырлар ачыла баштады. Ар бир жаран мамлекетибизде адилеттүүлүк орносун, жашообуз оңолсун десек, мындай окуяларга кайдыгер карабашыбыз керек. Өз элибиздин баатырларын коргой албасак, өзгө элдерге кул болобуз. Кыргыздын дагы бир баатыр уулу Наристе Калчаев, Ысык Көл облусунун Саруу айылынын тургуну. 2012 жылы Кумтөрдү текшерген Темир Сариевдин комиссиясында иштеген. Кумтөрдүн алтыны өз элибиздин пайдасына иштесин деген позициясынан кайтпаганы үчүн Атамбаевдик бийлик ур токмокко алган. Анысы аз келгенсип жалган күбө болуп бересиң дешип, башына кап кийгизип алып кыйнашкан. Ошентсе да, баарына чыдап, өз позициясынан кайтпай, адилетсиз 4 жыл түрмөдө олтуруп, 2017 жылы Ырайым менен Темир Тор артынан бошонуп чыккан. Мен акыйкатчы болуп парламентте шайлангандан кийин 3 күндөн кийин улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына кирип, ал жердеги отурган адамдар менен жекеме жеке сүйлөшүүлөрдү кылып, алардын акыбалынан кабар алдым. Ошондо өзүн Наристе деп тааныштырган адам аны тартип коргоо кызматкерлери адегенде кармап келип, тергөө абагына алып келип, анан кийин башына кап кийгизип алып туруп, моундай кылып сабаган. Мына, колун кара көгөртүп таштаган. Мына. Мындан сырткары бөйрөгө чапкан, бөйрөгө. Мындан сырткары өзүнүн дагы видеосу бар. Ал өзү айтып берип атат. Өзүнүн уруксаты менен мен мунун баарын жаздырып алгам. Качан кармап атат? Бизде 7-күнү кечинде кармап атат. 7-күнү саат 7-де. Сизде качан урду? Ошол күнү кечинде урду. 7-күнү түнкү саат 8:30-9. Кайсы жака барды? Биринчи ГОУДга алып келишти. ГОУДдан чыгарып СМБга келишти. СМБдан ана мешок кийгизип алып, ана мешок менен мешок башка мешок кийгизип койду, эчтеке көргөн жокпуз. Эмне болду? Эмне деп талап кылышты? Эң биринчи сураганда Садыр Жапаровдон канча акча алдың, ким алып келди, ким уюштуруп атат, Садыр Жапаровдун тиешеси барбы деди. Мен бул жерде Садыр Жапаровдун бир да тиешеси жок. Эч ким акча алган эмесмин. Мен аягына чейин ушундай эмес, ошон үчүн сага кыйнашты да. 2017 жылдын октябрь айында түрмөдөн бошонуп чыгып, чындык издеп, жогорку сотко арыз менен кайрылган. Бирок жогорку соттон эч натыйжа чыккан жок. Жапаров менен эч кандай байланышыбыз да жок болчу ал кезектерде. Ошол кезде УКМК тарабынан катуу кысым болгон бизге. Буга чейин өзүңүздөргө маалым болгондой, менде кармалган учурда мени кыйнап, башыма мешок кийгизип, маскачандар ошол жерде 6 саат кармап, сабап, кыйнашкан. Бир гана кызыкчылык ошо Жапаровга көргөзмө бересиң деп, биз айткандай көргөзмө бересиң деп ошол жерде кыйнашкан. Ошол кыйноодо дагы мен ал болгонун биз кандай уюштурганбыз, эч кимдин Жапаровдун дагы бөлөк ушу төмөн айтылган бөлөк фамилияларында тиешеси жок деп мен ошол жерден эле 6 саат кыйноосуна дагы туруштук берип, алар каалагандай маалымат көргөзмөнү берген эмесмин. 2013 жылы 5-чакырылыштын депутаттарынын көпчүлүк бөлүгү сатылып кетип, Кумтөр элдин пайдасына чечилбей калгандыгын баяндайт. Ошол мезгилде депутаттар сатылбай, элдин пайдасына добуш берип коюшканда, Кумтөр мамлекетибизге өтүп, мындай камалуулар, соттолуулар болмок эмес экен. Эң кызыгы, ошол кездеги президент менен премьер-министр экөө биринчилерден болуп сатылышыптыр. Эл ишенген эл башчыларыбыз жеке кызыкчылыктары үчүн сатылып жатышса, анан кантип мамлекетибиз оңолот? Ошол кезде ГКМБда Жапаровга каршы көрсөтмө берсең, сени кой берип жиберебиз, биз айткандай маселени айт, бүгүн азыр чыгарып ийебиз деп ошол кезектеги тергөөнүн башында турган кишилери мага ошондой сунуш киргизген. Ошолордун бирин атап өтсөм, тергөөнүн өзү тааныштырган боюнча тергөөнүн башчысымын деп, ошол азыр бүт барды силердин тагдырыңар менин колумда деп ошол кезекте тергөөчүнүн фамилиясын айтып кетсем, Бакиров деген тергөөчү мага ушундай сунуш берип, анан ушундай кой берип жиберем, бүгүн эле боштондукта болосуң, бир гана биздин айткан сөздү кайталап айтып бер деген. Анан мен ага да макул болгон эмесмин.
Ошол мезгилде мамлекеттик телекомпаниялардан булар кумтөрдү жаап салабыз деп жатышат. Жабылып калса ишсиз каласыңар, пенсия пособие албай каласыңар дешип, кумтөрдө иштеген жергиликтүү 4000 адамды Атамбаевдик бийлик жалган жалаа менен саруулуктарга каршы койгон экен. Саруулуктар менен комиссия кумтөрдү жапкыла деген талап коюшкан эмес. Акыркы алтынга чейин казып алалы, бирок алтын өз элибизде калсын деген талап коюшкан. Азыр деле 1 жылда 1 миллиард доллар 22 тонна алтыны ташылып кетип жатат. Эмне үчүн ошол алтындарды өзүбүз алып, сырткы карыздарыбызды жаппайбыз? Урматтуу Сооронбай Шарипович, бүгүн сиз президентсиз. Сизден кумтөр боюнча эл конкреттүү кадамдарды күтүп жатабыз. Сиз дагы эл душманы болбой чечкиндүү кадамдарга барышыңыз керек. Чыдамсыздык менен күтөбүз.